Ассаламу алейкум, урматтуу Нуркей YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандык шуак кечиңиздер менен достор. Бүгүн туугандар 21/6/2022 жыл Москва убактысы боюнча кечки саат 21:30. Урматтуу көрүүчүлөр, бул видео обращение менен мен сиздерге 2-3 маалыматты бөлүшөйүн деп чечтим. Биринчиси арендага машина бар. Экинчиси таксопарк боюнча ишеничтүү таксопарк, биз атаман таксопаркта. Үчүнчүсү туугандар, доставкада иштеген биздин бир туугандар өтө подстава болуп атат. Максимально группаларга бөлүшүп коюңуздар туугандар. Алгач ушул аренда боюнча баштасам, арендага мага чалып аттыңыздар, арендага машина тауып берчи, комфорт плюс деп, эконом деп дагы чалып аттыңыздар, бирок эконом жок, комфорт плюс бар экен туугандар. Арендасы 2800дөн 3000 рубльга чейин экен. Азыр голосовойну мен сиздерге угузуп коеюн. 2800'den 3000'e çeyin K+. Заловой сумма 10.000, накопительный күндө 300 рубльден. Маштан алып кетип атканда бир күндүк аренданы вперед төлөп алып кетмек. Накопительный 300 рубльдан 10.000, ошондо бир ай накопительный деп кошо чечет. Анан бир айдан кийин уже токтойт. 2800 3000ден. Аренда боюнча ылдыйда номер аркылуу кайрыла бересиздер. Андан сырткары ишеничтүү таксопарк, биздин ишеничтүү таксопарк Атаман. Таксопарктын проценти 2,5%. Таксиге керектүү бардык документтерди чечет, акча чечүүдө эч кандай проблема болбойт. Туугандар, көрүп атасыздар, таксопарктар тууралуу биздин видеоролик чыгып, кайсы парк эле? Портал Моментум боюнча. Ошон үчүн айтып атабыз, биздин чыгарган таксопарктар менен кошулуп иштесеңиздер. Эгерде мындай бир кыйынчылык болуп калса, акчаңыздар чечилбей атса, бизге чалсаңыздар, биз сүйлөшүп, мындай айтканда чечип бергенге жардам кылабыз. Андан сырткары бул таксопарк оюн уюштуруп атат. Бир айда 2 жолу, 2 жумада 1 жолу туугандар. Через жумада мындай айтканда. Бир жума ойнотот, бир жума эсалтып, бир жума ойнотот. Биринчи орунга 10.000 сом, экинчи орунга 5.000 сом, үчүнчү орунга 3.000 сом. По всей России туугандар, Яндекс Такси, Сити Мобилге регистрация кылат. Заправка кылсаңыздар эч кандай процент албайт приложение аркылуу. Бул экинчи маалымат. Үчүнчү маалымат туугандар, биздин Москва жергесинде иштеген мекендештер үчүн такси и доставка тармагында. Доставка тармагында өзүңүздөр көрүп атасыздар, подстава болуп өзүбүздүн кыргыз досторубуз, инелерибиз, агаларыбыз темир тор артына кирип кетип атат. Подстава болуп. Кандай себептер менен? Мындай алып караганда өзүнүн ишини так билбегендиктен болуп атат. Себеби сиздер доставкага барганда пакет болобу, коробка болобу, сиздердин толук укугуңуздар бар текшергенге. Эгерде билебиз, Яндекс өзү негизи бул немени четке каккан, мисалы водитель карабаш керек, ичин чукулаганга укугу жок деп. Жок туугандар. Ошентип укугу жок деп коюп, азыр соц тармактарда көрүп атасыздар, ушул боюнча өтө обсуждение көп болуп атат. Подстава болуп биздин көп жаш балдар кирип кетип атат. Ошон үчүн сиздер ар бир доставкага барганда текшерип ичин кымындай нерсеге чейин текшериңиздер туугандар. Ушундай кымындай нерсе үчүн кирип кеткен биздин бир туугандар болуп атат. Эгерде берип аткан клиент мындай айтканда бир подозрительный болуп, текшертпей же бир өзүнүн баягындай характерин көрсөтсө, анда кечирип коюңуз, анда башка кайрадан заказ кылыңыздар деп жакшы кылып түшүндүрүп айтып койсоңуздар дагы болот. Анан ушул маалыматты досторуңуз болобу, инелериңиз болобу, агаларыңыз болобу, ушу максимально жеткирип койгонго аракет кылыңыздар. Сактыкка кордук жок туугандар. Темир тор артына киргенден кийин билесиздер тагдыр, адамдын тагдыры кандай өзгөрүлөрүн. Ушундай туугандар, максимально группаларга бөлүшүп коюңуздар. Барыңыздардан Алла ыраазы болсун. Кийинки видеого чейин сак саламатта болуңуздар.